Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сазиманова тааныштырам. Кыргыз-Тажик чегарасынын 94% такталды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин Кыргыз-Тажик чегарасынын 94% такталганын ырастады. Бул тууралуу бүгүн 30-июлда өкмөттүн чегара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдиргенин Азаттык жазып чыкты. Бөрүбаевдин айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун Татаал жеринде. Маалыматта 11-17 августта эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топтору жолугушуп, калган жерлерди тактоо аракетин көрүшүүдө. Бул жолугушуунун максаты чегарадагы такталбаган тилкелерди тактоо экени айтылат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров мурдакы жылдын аягында Баткенге келгенде Тажикстан менен чегара 2024 жаз айларына чейин такталаарын билдирген болчу. Эки өлкөнүн чегарасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2022 президенттер жолуккан учурда бул аралыктагы 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын маалымдашкан. Кызылкада эл аралык банги тобунун мүчөсү 15 кг баңгизат менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына таянсак, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык банги каналын уюштурган кылмыштуу банги тобунун ишмердүүлүгү аныкталды. Ушул жылдын 21-июлунда Кызылка шаарынын аймагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында эл аралык банги тобунун мүчөсү өзбек жараны кармалган. Жалпы салмагы 15 кг түзгөн базар баасы 6,500,000 сом болгон 15 брикет кара куурай чайыры ганиш алынган. Учурда аталган кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланып, башка тиешеси бар адамдарды аныктоо үчүн тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Көктеректе Баткен жана Исфана райондорунун акимдеринин орун басарлары жолукту. Бүгүн 30-июлда Баткен районунун Көктерек жерлегинде район акиминин орун басары Талайбек Ибраимов жана Тажикстандын Исфара районунун акиминин орун басары Мухаммад Мухиддин Зоода баш болгон эки тараптуу жолугушуу өттү. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда 10-14 июль күндөрүндөгү селдин кесепетинен Көктерек жерлегинде Исфара районунун Чорку айылы чектешкен аймакта бузулган автоунаалар өтүүчү көпүрөнү калыбына келтирүү жана Аксай айыл өкмөтүнүн Капчыгай айылындагы курулушу бүтпөй калган көпүрөнү толук бүтүрүп алуу жагы талкууланды. Мындан сырткары, жолугушуунун жүрүшүндө чек ара сууга түсүү маселелери эки тараптуу каралып, суу талаш көйгөйү жаралбашы үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөө жана эки элдин провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү. Баткендик Эрнест сууда жүрүүчү дрон ойлоп тапты. Баткендик жаш ойлоп табуучу Эрнест Айдарали уулу Filter Fish аталышындагы сууда сүзүүчү дрон ойлоп таап, аны өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүп берди. Filter Fish дрону суучулардын ишин жеңилдетип, 200 метр тереңдикке чейин сүзө алат. Негизинен сууга чөгүү фактыларында колдонууга болот жана суу астындагы тарыхый баалуулуктарды аныктоого жардам берет. Айдарали уулу 29-июлда аталган суу астында жүрүүчү дронду ыктыярдуу түрдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалда башкаруу борборуна тапшырды. Эрнесттин буга чейин абадан суу алуучу жабдыгы жана башка бир нече ойлоп табуулары бар. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.